Өтүп бара жаткан жумада Камчыбек Ташиев Кыздаркан Садыкованы үйлүү кылды. Жалгызбой эне бул күндү 30 жыл күттү. Апабыздын акыркы 20 жылы Ош шаарынын борбордук көчөлөрүнүн бириндеги темир вагондо өттү. Анын оор тагдыры жылдар бою журналист-активисттер тарабынан байма-бай көтөрүлүп келген. Өткөн 2024 жылы ал жашаган вагон буздурулгандан кийин бул аял ачык асман алдында түнөп, жамгыр алдында калган күндөрдү да баштан кечирди. Кыздаркан Садыкованын кейиштүү абалы видеого алынып, соц тармактарда катуу талкууланып, коомчулук генерал Камчыбек Ташиевдин жардам берүүсүн суранышкан болчу. Ошентип жаратканга үнү жеткен Садыкова ак өргөлүү болуп, учурда кубанычы койнуна батпай турган чагы. Албетте, кайрымдуулук жасоо бул чыныгы мусулмандын иши. Босогобузга болсо көптөн күткөн ыйык Рамазан айы кирип келди. Бул ай кайрымдуулуктун, мээримдүүлүктүн айы эмеспи? Бирок кайрымдуулук жасоо дагы чоң жоопкерчилик. Аны кимдерге, кандай жагдайдагы адамдарга жасоо керек? Жол жоболору кандай? Кесиптешим Асел Сыдыкова кенен айтып берсин. Кыздарканжы, эмне бул жерде калдыңыз ба кадимкидей эле? Ай, жамгырда. Ой, суук болуп, ооруп калбайсыздарбы бул жерде? Кыздаркан деген эжебиз бар. Урматтуу Камчыбек Кыдыршаевич, мен сизден аябай суранам. Кыздаркан Садыкова апанын жамгыр алдында түнөгөн видеосу көпчүлүктүн көңүлүн бурган. Жалгыз бойне 20 жыл жашаган вагону алынып салынгандан кийин башпанексиз калганы маалым. Бул үй бүлөнүн кейиштүү абалы коомчулукта кызуу талкууга алынып, Камчыбек Ташиевке жардам сурап кайрылышкан. Азыр ушул түн учурунда дагы бир айлам кетип, акыркы бир кайрылуум ушул Камчыбек Кыдыршаевичке кайрылып турам. Ушул акыбалды көргөзүп, түн бир учурда ушул жерде жашап атканыңызды көргөзүп турам. Мына эжеке, Кудай кааласа бул видеону албетте Камчыбек Кыдыршаевичке жеткиргени аракет кылайын. Кудай кааласа сөзсүз ушул күндөрдүн артында бир ушул үй бүлөгө бир жакшылык алып келет деген үмүт ниетибиз бар. Ак өргөнүн ачкычы ыйгарылып жатат, колчоңуздар менен коттуктайм. УКМКнын төрагасы Камчыбек Ташиев Кыздаркан Садыкованын маселесин көңүл сыртында калтырган жок. Ташиевтердин үй бүлөсү жалгыз бойнеге Ош шаарынан бир бөлмөлүү батир белек кылышты. Эми Кыздаркан апанын жеке өзүнүн үйү бар. Вагондо кечирген күндөрү артта калганын айтып, генералга ыраазычылык билдирди. Ишен алган жок, мында эми ыраазычылык билдирейинчи же бир сөз айта албай аябай ыйлагам, сүйүп кубанганымчы. Анан кошуларым куттуктап атат. Мен үчүн бул ушул квартира аябай бир чоң Хан-сарайдай эле сезилди. Мен азыр өзүм ошо Ак-сарайда, Хан-сарайда жүргөндөй сезилди. Аллах ыраазы болсун, бизге ушул үйдү белек кылган. 30 жылдан бери болуп аткан ушул үй проблемамды ушул Аллах ыраазы болсун. Ошо Камчыбек Ташиев, Кыдыршаевич генералыбыздын үй бүлөсү ошо бир күндө чечип берди. Эч ким ойлогон эмес, вагондон чыгып кетти, неме болот деп. Бирок вагондап кеткенден кийин жомок болуп кетти да. Вагондап чыгып эжекеңди талаада коюп коюшту да. Ошондон кийинки бул немелер ачылып анан кийин мына үйлүү болуп калды. Бирок вагондап кеткен эми жакшы болуптур бир жагынан. Үй берип калды. Ого биз аябай кубанычтабыз. Ак ниет аманат кайрымдуулук фонду бул үй бүлөгө көмөк көрсөтүү үчүн какылабаган эшиги калган эмес. Кароосуз калган апанын түйшүгүн Ташиевтердин үй бүлөсү жеңилдетти дейт фонддун жетекчиси Медербек Сапарбаев. 20 жыл бою вагондо жашап отурганда 20 жылдын ичиндечи Ош шаарында менмин деген миллионерлер бар эле да. Менмин деген бир эмес 5 квартира алып берип кое турган шарты бар инсандар бар эле. Караңыз, ошол инсандарга Аллах Таала насип кылбаган экен, буйрубаган экен. Бүгүн буйрук экен, насип экен. Мына ушул генералдын үй бүлөсү, баласы Таймураз мырза Камчыбекович келип мына үйдү тапшырып берип кетти да. Мен аябай ыраазычылыгымды билдирем. Бейле кетсек, Кыздаркан Садыкова буга чейин Ош шаарынын Райымбеков көчөсүндөгү вагондо жашап, жалгыз 3 баласын чоңойтту. Анын оор тагдыры жылдар бою журналист-активисттер тарабынан байма-бай көтөрүлүп, маселеси ушул күнгө чейин чечилбей келген. Өткөн 2024 жылы октябрь айында вагону бузурулгандан кийин ал көчөдө калганы белгилүү. Үй бара турган жер издебедиңизби? Кыздарканжы? Бара турган жер издебедиңизби?
УКМКнын төрагасы Камчыбек Ташиев кайрымдуулук иштерин көп жасап келери белгилүү. Генерал бир катар кыргызстандык жарандарды үйлүү кылган. Алардын бир экөөсүнө токтоло турган болсок, мындан дээрлик 1,5 ай мурун Камчыбек Ташиев 6 балалуу үй бүлөгө 3 бөлмөлүү батирдин ачкычын тапшырган. Турак жайга муктаж көп балалуу үй бүлөнүн буга чейин туруктуу жашаган жери жок, ижарада батирлеп күн кечирип келишкен. Турмуштун оор шартынан улам башпаник алууга чама чаркы келбей, аргасыз УКМКнын жетекчисине кайрылышкан. Бүгін день рождения? Молодец, құттықтаймын, кел. Мына сен день рождениеңе біз мынаны даярдап қойдық. Мына саған. Сен день рождения. Молодец. Мұны документ атаңа берейін, ключті сен өзің чөтегін сал чөтегін. Бермек етсің, құттықтайсыз. Чоң, жақсы жүргілер. Бер. Разы mı? Doğru mu? İyi, Yediş керек балалар. Разы болсын сізден үйбілесін атынан бардың атынан разышылық айтам. Оруаңыз, денсаулықтарыңыз. Нурзат Нуржанова 3 жаштан 13 жашка чейинки 6 баланын энеси экенин, турмуштук оор кырдаалга туш болгонун, жеке турак жайы жоктугунан балдарды ар тараптуу камсыз кылууга мүмкүнчүлүгү жетпей жатканын маалымдаган. Ошондой эле бутуна операция жасалып, андан кийин кыймыл аракети кыйындаганын билдирген. Жолдошу да ден соолугуна байланыштуу көйгөйлөрү бар болгондуктан оор физикалык жумуш менен алектене албай турганын айткан. Муктаж үй бүлөнүн бул кейиштүү абалы генералды кайдыгер калтырган жок. Ошентип бир үй бүлөнүн көптөн күткөн кыялы орундалган. Квартиралар да кымбаттап кетти. 6 бала менен эч жерде албайт. Турак жайдын ошо проблема болгондон кат менен кайрылганбыз да. Анан бизге жаңы жылдын алдында чалышты. 28-inde чалышып, бизге сүйүнүчтүү кабар айтты. Силерге буюрса үй белек кылган ата эми силер өзүңөрдүн үйүңөр болот деп. Жаңы жылдын алдында бизге аябай чоң белек болду да. Бул ишене албадык башында, чынбы, чын эмеспи. Күлүштү барып көрүп, бизге документти көрсөткөндөн кийин дагы толкундануу сезимдер аябай болду бизде. Ишене албайт экенсиң, биз деген уже канча жыл почти үйлөнгөндөн бери эле квартирадабыз да. Кээ бирлер, үйлөнсө, квартиралап жүрсөңөр мынча балалуу эмне болосуңар, мынча баланын силерге эмне кереги бар дегендер да болот экен. Баягы Кудайдын буйругу экен да бул. Бизге ошо Кыдыр Шаевичтин чоң жардамы тийди. Biz кат менен кайрылганда биздин эмебизде четке какпай кайрылуубузду ушулардын үй бүлөсү чоң экен, ушулардын майда балдары бар экен деп бизге ушул үйдү белек кылып койгонуна Аллах ыраазы болсун. УКМКнын төрагасы Камчыбек Ташиев декабрь айында дагы 5 бир тууган үй бүлөгө 2 бөлмөлүү батирдин ачкычын тапшырган. Жашоо шарты оор, туруктуу жашаган жери жок үй бүлөнүн улуусу Наргиза Жүдөмүшова ушул жылдын 28 октябрында УКМКнын жетекчисинин атына жардам сурап кайрылган. Ал учурда батирлеп жашап жүрүшкөнүн, күнүмдүк тиричилик үчүн идиш чүп акча тапканын жазган. Ошондой эле 2002 жылы туулган жалгыз инеси биринчи топтогу майып көзү Азиз экендигин билдирген. Мына сага беребиз, карма. Чоң рахмат. Мына ижелерге кардашlarımın çoğu жашап жүргөн, рахмат сизге. Аталган бир туугандардын атасы 2012 жылы, ал эми апасы 2007 жылы оорудан улам каза болгон. Бул аралыкта Жүдөмүшова бир туугандарын өзүнүн карамагында багып чоңойткон. Иниси майып болгондуктан аны дарылоого да каражаты жетишсиз. Бир туугандар турак жай маселесин чечүүдө буга чейин бир нече жерге кайрылып көргөн, бирок жыйынтык болгон эмес. Ошо урматтуу Камчыбек Кыдыр Шаевичке кайрылып, жакын эмеде эле каралып, мынакей жакшы буйруса үйгө жеттик. Эч каралбай, эч ким жардам бербей койгон ушул убакка чейин. Ыраазыбыз, Алла ыраазы болсун. Өтө кыйналганбыз. Ошо ыраазыбыз, бактылуу болсун, ден соолуктуу болсун. Азыр аябай кубанып да турабыз, эмне дерим да билбей. Ошо. Биринчиден Камчыбек Кыдыр Шаевичке чоң ыраазычылык билдиребиз. Ошо канча деген жардамга муктаж адамдар көп да негизичи үй жоктор.
ошол канча деген адамдардын ичинен бизди карап ушул бизге жардам берген үчүн Албетте кайрымдуулук жасоо бул чыныгы мусулмандын иши. Босогобузга болсо көптөн күткөн ыйык Рамазан айы кирип келди. Бул ай кайрымдуулуктун, мээримдүүлүктүн айы эмеспи? Рамазан айында кайрымдуулук кылуу менен эселеп сооп алсаңыздар болот. Ошол Алла Таалам ырыскысын кенен кылып, бай жашоону тартуулаган инсандардын байлыгында кедей кембагалдардын акысы бар экендиги бул айдан ачык нерсе. Пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям Рамазан айында өзгөчө берешен болуп кетер эле деп Айша энебиздин бир топ эскертмелеринде көрсөтүлгөн. Ошондуктан зекет берүү учурундагы акыркы учурларда мына элибиз ушул Рамазан айына байлап келет. Ушул Рамазан айына ушу бир жылдык зекетти Рамазан айына байлаган. Себеби Рамазан айында башка айларда берген зекетке караганда соопторунун көп болуштугуна байланыштуу. Ошондуктан ушул Рамазан айында кимдер зекет берем деп ниет кылып жүргөн болсо, Рамазан айында зекетиңиздерди берип, ченемсиз ажыр соопторго ээлер болсоңуздар болот. Андан сырткары бүгүнкү күндө Кудай кааласа ушул ооз ачарда, айрыкча ооз жабар учурларында түркүн даамдар менен дасторкондорубуз толо болгон болот. Бирок биздин эсибизден чыкпасын, биздин кошунабыз же болбосо дагы бир тууганыбыз курук нан, курук чай менен ооз ачып, ошо менен эле ооз бекитип тургандыгы. Ошондуктан сөзсүз түрдө кошуналардан айылдын баш аягына кыдыра бир көздөн өткөрүп, ошол кишилерди дагы эстен чыгарбастан, ошоларды дагы биз ошол өзүбүздүн дасторконубуздагы жайнаган даамдар менен аларды дагы даамсыздырып турсак, бул ашыкча болбойт. Рамазан айында ошондой эле фитир садакалар жана башка нерселер дагы камтылган. Кандайдыр бир жакшылыктарды ушул Рамазан айында кыла турган болсок, Алла Таалам эселеп ажыр соопторду амал дептерлерибизге жазат. Урматтуу колунда бар инсандар, мына ушул Рамазан айында канчалык кайрымдуулук кылсаңыздар, канчалык жакшы иштерди кылсаңыздар, Алла Таалам сиздердин максатыңыздарга жеткизет. Канчалаган уйкудан калып, канчалаган кыйынчылык жегип, орозо кармап, Бейле кетсек 1 марттан тарта ыйык орозо айы башталды. Эми мусулмандар 29 күн таңзардан күн батканга чейин ооз бекитишет. Бул динибиздин 5 парзынын бири болуп эсептелинет. Асель Сыдыкова, Регион телеканалы, жумалык үчүн.